Урматтуу чогулуштун төрагасы, убагында Улуттук Илимдер Академиясы жөнүндөгү жана илимий техникалык прогресстин өнүгүүсү жөнүндөгү законду кабыл алып жатканда биздин палатада тапшырма берилген. Жылына Улуттук Илимдер Академиянын президенти келип, кандай илимий иштер жүргүзүлүп жатат ошого информация берип турсун деп. Ошондуктан мен суранарым, апрель-май айларына ушул маселени киргизип информацияны угуп койсок. Себеби бүгүнкү күндө биринчиден президентке, экинчиден премьер-министрге, үчүнчүдөн бардык депутаттарга чоң ыраазычылык билдирим келет, бардык илимпоздордун атынан. Себеби бул жылга ошо илимпоздордун эмгек акысын 50%-га көтөрүлдүк. Ашырбек Мойдонович, бир гана сураныч, ушул убакка чейин ошол бюджетке киргени менен илимпоздор албай жатышыптыр. Өкмөткө ушу талап кылып тездээк токтом чыгарып, ошону бердирип койсоңуз. Экинчиден, Улуттук Илимдер Академиясынын иштеши үчүн эң биринчи бир эле эмгек маанай эмес, ошол экспедицияларга, илимий приборлорду сатып алганга акча керек. Мына ошондуктан ушуну кийинки жылдагы бюджетке киргизтирсек. Үчүнчү маселе. Улуттук Илимдер Академиясында ушул убакка чейин 8 жылдан бери анык мүчөлөрдү, академиктерди, мүчө корреспонденттерди шайлоо жүрө элек. Себеби өткөн 4 жыл мурда өкмөттүн кабыл алган ушу илимди өнүктүрүү концепциясында Улуттук Илимдер Академиясынын академиктерине, мүчө корреспонденттерине жаңы шайлангандарына стипендия берилбесин деп коюлган да. Анда жана коомдук илимий академияга айланып калат. Ошондуктан ошол концепциядан кайта алып салып, ошолорго стипендия берилсин деген жобону кайтарышыбыз керек. Андан сырткары, Ашырбек Мойдонович, ошол концепцияда академиктердин, мүчө корреспонденттердин саны, жылга шайлануучусу азайтып салынганда, өнүгүп жаткан мамлекет биз деп атабыз. Өнүгүп жатабыз деп атабыз. Ошондуктан ошол илимий жактан камсыз кылбасак, мамлекетибиздин өнүгүшүн, анда сөз түрдө биз артка кеткен болобуз. Ошондуктан ошол санды да кайта кайтарышка мен ушу сунуш кылат элем. Андыктан дагы бир нерсе, чоң нерсе, ушул Улуттук Илимдер Академиясы жөнүндөгү законду кабыл алып жатканда бир топ туура эмес мүчөлүштүктөр киргизген. Ошондуктан суранарым, ошол өкмөттөн, администрация президенттен, академиядан түзүлгөн комиссия түзүп, ошол законду, ошол экинчи закон, илим жана илимий техникалык өнүгүү жөнүндөгү законду кайра чыгып, ошо мүчөлүштүктөрдү кетиришсек, ошо туура болот биздин азыркы заманга. Чоң рахмат.